الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Иншалла алтын эгиз китебине сабакты улантабыз. Бүгүнкү сабакта 5-негиз. Бул негизде автор айтып жатат: Ал-аслул хамис, 5-негиз. Баянуллахи субханаху ли аулияиллахи ва тафриқуху байнахум ва байнал муташаббихина бихим мин а'даиллахи мунафиқина вал фуджар. 5-негизинде Аллах Таала чыныгы Аллахтын валилери кимдер ошону баяндагандыгы. Вали деген эмне? Аллах Таалага жакын пенделер, таква пенделер. Чыныгы ошол таква, Аллахтын валиси, Аллахка жакын болгон пенделердин сыпаттары кандай? Алар кимдер? Жана ошолорго өздөрүн окшоткон, алардан болбогон Аллахтын душмандары, мунафиктар, эки жүздөрү, бузук адамдар. Ошолор менен чыныгы Аллахтын олияларын айырмалоо деди. Чыныгы Аллахтын олиялары, алардын өзүнүн сыпаттары бар. Анан өздөрүнү олия кылып көрсөткөн, таква кылып көрсөткөн, бирок чынында акыйкатында андай эмес адамдар бар, бузук адамдар. Ошолорду кантип айырмалап билебиз? Бул негиз ошол жөнүндө. Айтып жатат: "Ва якфи фи хада аятун фи сурати Ал-Имран, ва хия каулуху таала. Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхбибкумуллах." Эми бул чыныгы олиялар менен өздөрүн ошолорго окшоткондорду айырмалаш үчүн ушул аятты окусаң жетишиктүү дейт. Бул аят Ал-Имран сүрөсүндө келет. Айтып жатат, Аллах Таала айтты: "Айткының о Мухаммад, эгерде силер чындап Аллахты сүйгөн болсоңор, анда мени ээрчигиле, ошондо Аллах Таала силерди жакшы көрөт, сүйөт" деди. Бул аятта кененирээк маанисине токтонобуз, бирок кыскача айтканда, чыныгы олиялар булар пайгамбарды ээрчигендер, пайгамбарды туура ээрчигендер, пайгамбардын сүннөтүн ээрчигендер экендигини баяндап атат. Андан кийин айтты: "Ва аятун фи суратил Маида." Ошондой эле Маида сүрөсүндө төмөнкү аятты окусаң билесиң дейт. Ал эмне? "Я айюхаллазина аману ман яртадда минкум ан динихи фасауфа я'тиллаху биқауми юхиббухум ва юхиббунаху. Азиллатин алал муъминина айззатин алал кафирин южахидуна фи сабилиллахи ва ла яхафуна лаумата лаим." О иман келтиргендер, силерден кайсы бириңер дининен кайтып кеткен болсо, анда Аллах Таала силердин ордуңарга ушундай бир коомду алып келет. Аларды Аллах Таала жакшы көрөт. Жана ошондой эле Аллах Тааланы алар жакшы көрүшөт дейт. Алар момундар үчүн ушундай жөнөкөй, төмөн өздөрүнүн момундарга момундардын алдында өтө төмөн алып, мусулман бир туугандарына ушундай жөнөкөй болушат дейт. Жана капырлардын алдында ыззаттуу болушат дейт. Алар Аллах жолунда согушушат дейт. Жана Аллахтын жолунда эчтекеден коркпойт. Бирөөнүн жаман сөзүнөн, бирөөнүн шылдыгынан эчтекеден коркпойт дейт. Бул аятта дагы токтолобуз кененирээк, чыныгы олиялар Аллах Тааланы жакшы көрүшөт, жана Аллах Таала аларды жакшы көрөт, жана алар момундар үчүн өтө жөнөкөй, жана капырлардын алдында ыззаттуу, жогору болушат. Ошондой эле Аллах жолунда эчтекеден коркушпайт деп айтып жатат. Ва аятун фи Юнус ва хия каулуху таала. Ошондой эле Юнус сүрөсүндөгү төмөнкү аяттагын баяндайт дейт. Бул аятта айтып жатат Аллах Таала: "Ала инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун, аллазина аману ва кану яттакун." Чынында Аллахтын олияларына, Аллахка жакын пенделерде эч кандай алар үчүн коркунуч дагы, кайгы капа дагы жок деди. Алар кимдер дегенде, алар чыныгы Аллах Таалага иман келтиргендер, жана Аллах Таалага таквачылык кылгандар деди. Бул жерде дагы Аллах Таала чыныгы олиялардын сыпаттарын баяндап атат. Алар Аллах Таалага толук иман келтиришет, жана ошондой эле Аллах Тааладан коркуп таквачылык кылышат. Таквачылык деген арам иштерден тыйылышып, Аллахтын буйруктарына аткарат деген. Ушул 3 аятта Аллах Таала чыныгы олиялардын сыпаттарын баяндады, жана аларга окшогон, өздөрүнө окшоткон, алардан болбогондордун сыпаттарын баяндады. Бул сыпаттарга буйруса азыр токтолобуз. Андан кийин айтып жатат: "Сумма сарал амру инда аксари ман яддаи ал-илма ва аннаху мин худатил халqi ва хуффази ш-шар'и ila anna al-awliya la budda fihim min tarki ittiba'i rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum." Эми адамдарда ушундай таза дин, таза сүннөт өөн өрчүн болуп калгандан кийин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунан алыстагандан кийин, динден адамдар алыстагандан кийин, илимсиздик таркап, жахилдик таркап, ушундай заман келип калгандан кийин эмне болду дейт?
Көпчүлүк өздөрүн илимге таандык кылган адамдардын арасында жана ошондой эле адамдардын ичинде эң туура жолдо жүрөт, шариятты сактоочулар деген адамдардын ичинде ушундай түшүнүк пайда болуп калды дейт. Кандай? Аулия деген бул сөзсүз түрдө пайгамбарды ээрчүүнү ташташ керек. Мындайча айтканда пайгамбардын шариятын ташташ керек. Пайгамбардын шариятын ээрчигендер эмне? Алар карапайым адамдар. Аулиялар пайгамбарлардын шариятын ээрчибейт. Шарият деген бул эмне? Карапайым адам үчүн деген кээ бир жамааттарда ушундай бар. Ошол нерсени айтып жатат. Алар өздөрү илимдибиз, биз такыбабыз, шариятты сактоочулар бизбиз дейт, анан ушундай ишенимдерде жүрөт. Не? Аулия деген, бул чыныгы аулия деген, ал шариятты ээрчип бизге окшоп бешмал намаз окуп жүрбөйт дейт. Кимде ким пайгамбарды ээрчи ал аулия болбойт деп айтышат дейт. Ошондой эле сөзсүз түрдө эмне? Аллах жолунда согушууну да ташташ керек. Кимде ким ошондой кылган болсо, согушкан болсо Аллах жолунда, ал эмне? Ал дагы аулиялардан эмес. Жана ошондой эле имандуулукту, такыбалыкты ташташ керек. Кимде ким ар дайым иманын өстүрүү менен алек боло турган болсо, такыбачылыкка аракет кылып жасап жүрө турган болсо, ал дагы аулиялардан эмес. Буну түшүндүрөбүз кененирээк. Эмне себептен? Алар айтышат, аулиялар такыбалыктын туу чокусуна жеткен, имандын туу чокусуна жетишкен. Алар эмне? Ошо иманын күчөйтүүгө, такыбалыгын күчөйтүүгө муктаж эмес деп айтышат. Ушундай жамааттар бар. Я Раббана нас'алукал афва вал афия иннака сами'уд дуа. Анан бул алым айтып жатат, дуа кылып, Аллахым өзүңдөн кечирим жана амандык тилейбиз. Өзүң дуаларды угуучусуң деп ушул негизде айтты. Демек, бул 5-чи негизде чыныгы такыба адамдар, Аллах Таалага туура ибадат кылгандар, чыныгы Аллах Таалага жакын пенделер кимдер? Жана өздөрүнү ошолорго окшоткон, алардан болбогон адамдардын кандай сыпаттары бар? Ошону баяндоо. 4-чү негизде бул алым, мурунку сабакта өткөнбүз, чыныгы илим кайсы илим? Шарият илими. Аллах Таала фарыз кылган илим кайсы илим? Жана чыныгы илимдүүлөр кимдер? Алардын сыпаттары кандай? Аны баяндаган. Жана өздөрүнү ошо илим ээлерине таандык кылган, бирок илимдүүлөрдөн болбогон адамдардын сыпаттарын баяндаган. Эми бул 5-чи негизде ошол такыба адамдардын, ким, кайсы адамдар такыба болот, кайсы адамдар аулия болот, алардын сыпаттары кандай? Жана өздөрүнүн такыбаларга окшотуп жүргөн адамдардын сыпаттары кандай? Ошол жөнүндө баяндоо болот. Эми ошолордун сыпаттарынан эң биринчи сыпаты айтты. Бул жерде төмөнкү Маида сүрөсүнүн аяты жетишиктүү деди. Аллах Таала айтты, Ал-Имран сүрөсүнүн аяты жетишиктүү деди. Аллах Таала айтты: "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллах." Айткының, эгерде силер чындап эле Аллахты жакшы көрсөңөр, анда силер мени ээрчигиле, ошондо Аллах силерди жакшы көрөт деди. Бул аятта алымдар эмне дейт? Аятул имтихан деп коет. Адамдарды сыноо аяты дейт. Ким Аллах Тааланы жакшы көрсө, чындап эле ошо жакшы көрүүсүндө чынчыл боло турган болсо, ошонун белгиси эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн ээрчүү, пайгамбарыбыздын жолун ээрчүү. Демек, чыныгы такыба адамдар, чыныгы аулиялар, чыныгы Аллах Тааланы жакшы көргөн жана Аллах Таала аларды жакшы көргөн адамдардын эң биринчи сыпаты, алар эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн ээрчийт. Демек, кимде ким мен аулиямын десе, такыбамын, салихмин десе, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчибей турган болсо, пайгамбарыбыздын сүннөтүн ээрчибей турган болсо, кайдагы бир кийин чыккан жамааттарды, секталарды ээрчий турган болсо, динде жок болгон бидаттарды ээрчий турган болсо, ал эч качан аулиялардан болуп саналбайт. Демек, эң негизги сыноочу нерсе ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн ээрчүү. Ошон үчүн Хасан Басри рахималла айтат, бир коом дейт, ошо Аллах Тааланы жакшы көрөбүз дегенде, анан ошондо Аллах Таала ушул аят менен аларды сынап койду дейт. Эгерде чындап эле Аллахты жакшы көрө турган болсоңор, анда эмне? Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчигиле деп ушул аят менен сынап койду деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүүдө, демек, чыныгы аулиялар пайгамбарыбызды ээрчүүдө, ал акыйдасында да ээрчийт, таухид бөлүмүндө да ээрчийт, ибадатында ээрчийт, кулк мүнөз, адеп ахлагында, жашоосунун баардык тармагында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчийт. Өзүнчө бир жаңылыктарды киргизип, динде жок болгон бир бидаттарды кылып алып, ал Аллахты жакшы көрөм, мен аулиямын, такыбамын десе дагы, ал андай болуп эсептелинбейт.
Неге? Аллах Таала ушул төмөнкү аятта баяндап атат. Чыныгы Аллахты жакшы көргөн адамдар, алар пайгамбарды ээрчийт деп атат. Демек, олия болуш үчүн эң негизги шарт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолун ээрчүү, пайгамбарыбыздын сүннөтүн ээрчүү. Эгерде пайгамбар сүннөтүнөн башка жолду ээрчи турган болсо, ал бидат жолдор болсо, кийин чыккан жолдор болсо, сектанттардын жолдору болсо, ал эч качан олия болуп эсептелинбейт. Эң негизги нерсе бул сүннөт ээрчүү. Анткени амалдар Аллах Тааланын алдында кабыл болуш үчүн ал көптүгүнө каралбайт. Эң негизги эки шарты бар кабыл болуш үчүн. Биринчиден, ыхласуулук, калыс Аллах үчүн болуш керек. Дүниөлүк максат, башка эл көрсүн, рия деген нерсе болбостон Аллах үчүн. Экинчиси болсо ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн, шарият көргөзгөн жол менен болуш керек. Ошондо гана амалдар кабыл кылынат. Эгерде бир адам канчалык көп ибадат кылса дагы, Аллах Таалага көп ибадат кылса дагы, бирокто өзүнүн акылынан чыккан жол менен, же болбосо бир шариятта жок бир жолдор менен, урп адаттар менен ибадат кылса, ал ибадаттар кабыл болбойт, ал көпчүлүгүнө каралбайт. Канчалык көп болсо дагы, тоодой болсо дагы, эгерде туура эмес амал болсо, анда кабыл кылынбайт. Эмне себептен? Анткени пайгамбарлар ушул эки милдетте келген. Адамзатты жөн эле таштап кое турган болсо, пайгамбар келбесе, сөзсүз түрдө адамдар бирдекеге сыйынып кетишет. Муну азыр жашоодо деле көрүп атабыз. Кээ бир жерлерде, Африкада болсун, жана пайгамбар жетпеген, эл жетпеген жерлерде дагы адамдар сөзсүз бирдекеге сыйынат. Отко, ташка бирдекеге сыйынат. Анткени адам жаратылышынан сыйынууга тартылат. Ошон үчүн пайгамбарлар жиберилген максат ушул. Силердин баарыңарды жараткан мына жалгыз Аллах Таала, ошого сыйынгыла, жалгыз ошого ибадат кылгыла деп чакырып, экинчи нерсеси кантип ибадат кылыш керек дегенде, мына мен силерге ибадатты үйрөтүп берейин. Мен кылгандай ибадат кылгыла деп пайгамбарлар элчи, адамдар менен Аллахтын ортосундагы элчи, ошо адамдарга кантип ибадат кылышты үйрөтүш үчүн келген. Эми бир адам туруп туруп эле ибадат кылгысы келип туруп, өзүнчө эле мен намаз окуйм деп, намазды билбей эле туруп эле жыгылып тура берсе, ал намаз кабыл болбойт. Ошол сыяктуу эле баардык ибадаттар кабыл болуш үчүн сөзсүз түрдө шарият көргөзгөн жол менен болуш керек. Ошон үчүн кимде ким чыныгы олия, вали болгусу келсе, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эрчиш керек. Пайгамбарыбызды ички амалдарында, жүрөктүн амалдарында дагы жана дененин амалдарында да эрчиш керек. Ошондо вали болуп эсептелинет. Андан кийинки аятта, Маида сүрөсүнүн аятында дагы кээ бир сыпаттарды эскерди. Анда Аллах Таала айтты: "Я айюхаллазина аману ман яртадда минкум ан динихи фасауфа я'тиллаху биқаумин юхиббухум ва юхиббунаху азиллатин алал муъминина айзатин алал кафирин южахидуна фи сабилиллахи ва ла яхафуна лавмата лаим." Бул аятта Аллах Таала чыныгы олиялардын 6 сыпатыны эскерди. Биринчи сыпаты анналлаха юхиббухум, Аллах Таала аларды жакшы көрөт дейт. Чынында Аллах Тааланы жакшы көрөм деп бардык адамдар айта берет да. Бирок чыныгы негиздүү нерсе бул Аллах Тааланы жакшы көрүү эмес, Аллах Таала сени жакшы көрүүсү. Аллах Тааланын жакшы көрүүсүнө жетишүү бул ушул жашоодогу негиздүү нерсе. Ал нерсеге кантип жетет? Аллах Таала сени жакшы көрүш үчүн Аллахтын буйруктарын кандай буйруган болсо ошондой аткаруу, кайтарган нерселеринен тыйылуу. Ошол нерсе менен Аллах Тааланын жакшы көрүүсүнө жетебиз. Биринчи сыпаты олиялардын, Аллах Таала аларды жакшы көрөт. Экинчиси, алар Аллах Тааланы жакшы көрөт. Демек, бул эки сыпат тең ошол кылган амалына каралат. Эгерде Аллах Таала жакшы көрөт деген пенделер болсо, алар Аллахтын буйруктарын толук аткарат, кайтарган нерселеринен тыйылат. Жана ошондой эле Аллахты жакшы көрөм деген адамдар дагы Аллахтын буйруктарын аткарат, кайтарган нерселеринен тыйылат. Үчүнчү сыпат, алар момун, мусулман бир туугандар үчүн өздөрүн өтө жөнөкөй алышат. Ошолордун жанында өздөрүн өтө төмөн алып жүрөт. Мусулмандардын жанында төмөн болот. Азыркы күндө көпчүлүк адамдар кичине эле бир илими болсо, же кичине ибадатта башкалардан артыкчылыгы болсо, өзүнү башкалардан жогору көрүп баштайт. Андай эмес. Мусулман адам канчалык илимде чокко жетпей же байлыкта жетпеген, кандайдыр бир жогорку деңгээлге жетсең дагы мусулман адам үчүн жөнөкөй болуп, баардык мусулмандарга жөнөкөй болуп, кедейлер менен да колунда жок болсун, жөнөкөй адамдар менен отуруп, алар менен жөнөкөй болуп сүйлөшүү. Азыр адамдардын балеси, оорусу көпчүлүк адамдардын ушундай.
bir деңгээлге жетип алгысы келет. Байлыкка мисалы үчүн байлыкта bir деңгээлге жеткен болсо эмне кылат? Ал өзүнүн деңгээлиндеги чөйрөдөгү күрүктагы адамдар менен гана отургусу келет. Башка өзүнөн төмөнүрөөк болгондорго убактысында бөлгүсү келбейт, алар менен отургусу да келбейт. Ошондой эле илим чөйрөсүндө дагы өзүнүн bir деңгээлиндеги адамдар менен өзүнчө bir жогорку табака, жогорку деңгээлдеги адамдар болгусу келет. Бул дагы эмне олиялардын сыпаттары эмес. Олиялардын сыпаттары чыныгы эмне? Мусулмандардын баарына жөнөкөй, өтө жөнөкөй, азиллатин деген, залил деген араб тилинде өтө өзүнү кордогон абалда алуу. Мындайча айтканда, мусулман бир тууганга ушунчалык жумшак, жөнөкөй болуу. Ушул чыныгы олиялардын сыпаттарынан. Айззатун алал кафирин, жана ошондой эле төртүнчү сыпаты кафырлардын алдында кордолбостон өзүнү жогору тутуу, бийик тутуу, ыззаттуу тутуу. Кээ биркилер бар, тескеринче дүнүйөлүк пайдасы болсо кафырларга ушундай шыйпаңдашып, эмне кылышат? Кошоматчылдык кылып, алардын алдында ушундай өздөрүн төмөн кордошот. Бул момундардын, чыныгы момундардын, олиялардын сыпаты эмес. Кафырлардын жанында өзүнү бийик тутуу, ыззаттуу тутуу. Андан кийинкиси, бешинчиси юкатилуна фи сабилилlah. Эгерде Аллах жолунда согуш болуп кала турган болсо, бул Аллах жолунда согуш дегенде шариаттын негизинде, мусулмандардын башчысынын желегинин астында ошондой туура согуш боло турган болсо, ошол учурда алар эмне ага дагы качышат. Эч качан качпайт ал нерседен. Жок, силер бара бергиле, биз олияларбыз, биз андай нерсеге барбайбыз деген нерсе эмес. Ал эмне ошондой кандай бир ибадатта болбосун баарына таяр. Алтынчы сыпаты ла яхафуна лауматал лаим. Аллах жолунда бир айыптоочунун сөзүнөн коркпойт дейт. Мындайча айтканда, азыркы күндө биз мусулмандар ушул нерсеге өтө муктажбыз. Ушул нерседе биздин башыбызга келип аткан баленин баардыгы ушул жакта. Эмне? Бирөөнүн сөзүнөн, жамандоосунан, шылмыңдоосунан, жаман көрүүсүнөн коркобуз же уялуу. Мисалы үчүн көчөдө баратсаң, же бир отурушта отурсаң, тууганың менен, досуң менен бир жерде отурсаң, ал жаман туура эмес сөз айтып аткан болсо, күнөө иш кылып аткан болсо эмне? Ошону кайтаруудан коркобуз. Бул арам иш, же бул күнөө иш, же могу кылып аткан ишиң туура эмес. Көчөдө канчалык күнөөлөрдү көрүп атасызбы? Ошолорду кайтаруудан же коркобуз, эмне? Урушуп кетем, жаман сөз айтат, же шылдыңдайт, же мени жаман көрүп калат, мамилем начар болуп калат деп, ушул сыяктуу нерселерден корккондуктан жамандыкты кайтарбай коет. А чыныгы олиялар эмне? Алар эч кандай бул мени жаман көрүп калат, мени шылдыңдайт, же мындай болот, мамилем начар болуп калат деп ойлоп эметпестен, Аллах Таалага күнөө иш болуп атабы, арам иш болуп атабы, аны сөзсүз түрдө эмне кайтарышат. Ар дайым баяндашат. Кайтаруу дегенде сөзсүз түрдө аны кагып, силкип, урушуп кетүү эмес. Кайтаруунун өзүнүн жолдору бар. Ошо адамдын деңгээлине жараша, абалына жараша, жакшы сөз менен, эң мындай кабыл кыла турган жол менен, бирок эң негизгиси эмне? Кайтарышың керек. Кайтарбай отура берген болбойт. Мусулмандардын балеси ушундай келет. Эгер качандыр бир күнөө иштер таркап атканда, мусулмандар ошону көрүп, жөнөкөй болуп, өзү кылбаса дагы кайтарбай аралашып жүрө бергенде, Аллах Тааланын балеси жалпы келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткандай, бир коомго бале жиберип атканда Аллах Таала, эмне периштелер айтат, ал жерде паланчы бар, салих, жакшы адам дегенде, фабдау бихи, ошондон баштагыла дейт. Эмне себептен? Ал ошол жаман иштерди көрүп, ошолор менен аралашып, кайтарбай жүрө берген үчүн дейт. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн чыныгы олиялар эч качан мункар, бузук ишке, күнөө иштерге разы болбойт. Ким болсо дагы, бир тууганың болсун, атаң болсун, апаң болсун, жакының болсун, арам иштерди кылып атса, туура кагып, силкип, жаман орой сөз менен эмес, жакшы сөз менен, кандай жол менен болсо дагы ошол мункарды же алаксытасыңбы, же башкага эме кыласыңбы, акырын түшүндүрөсүңбү, кандай жол менен болсо дагы ошол бузук ишти кайтарат дейт. Чыныгы олиялар ушундай эмне? Сыпаттары ушундай иштерди кайтарышат деп атат, күнөө иштерди. Анан адамдардын айыптоосунан, сөзүнөн коркушпайт деди. Азыркы күндө эгерде бир күнөө иштен кайтара турган болсоң, сени уруп, сабап, өлтүрүп, же болбосо камай турган болсо, анда үзүрлүү болот да адам. Мейли ошондон коркуп кайтарган эмес болсо. А бирок жөн эле ошол ишти кайтарып атсаң, сени вахаби десе, террорист десе, же бир иштерди айтып, же өзүңчө мындай боло бересиң деп элдин алдында бөлүп, жарып эме кылып атса, ушуга окшогон сөздөрдөн коркуп эле көпчүлүк адамдар эмне? Акыйкатты айтпайт, акыйкатты жашырып жүрө беришет.
чыныгы олиялар андай эмес, ошонун баарыны айтышат дейт. Бул мусулмандардын арасында бири-бирине жөнөкөй болуу, төмөн болуп, өзүн төмөн алып, ар дайым ага жакшылык каалагандык ушул чыныгы олиялардын сыпаттары. Аллах Таала Куранда айтат: Мухаммадур Расулуллах, Мухаммад Аллахтын элчиси деди. Валлазина мааху ашиддау алал куффари рухамау байнахум. Мухаммадтын жанындагылар дейт, сахабалар, алар кафырларга катуу орой дейт. Кафырларга эмне орой дейт. Ал эми бири-бири менен ушундай райымдуу, меримдүү дейт. Мына мусулман бир туугандык ушундай болуш керек. Диндин негизинде бир туугандык эмне? Мусулман бир тууганга райымдуу, жөнөкөй, төмөн болуп, өзүңдү бийик тутпастан, өзүңдү кыйын сезбестен эмне? Жөнөкөй бол. Жаш бала болсун, чоң болсун, баарына, кедей болсун, бай болсун, баарына Аллах үчүн өзүңдү төмөн алып, жумшак болуу. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: Ал-му'мину лил-му'мини кал-буньян яшудду ба'духу ба'да. Момун адам бир момунга эмне? Бир курулуш сыяктуу. Кирпичтер мында коюлганда биринин үстүнө бири коюлуп, бири-бирин кубаттайт. Ошол сыяктуу эле момун дагы ошондой дейт. Бири-бирини кубаттап, ар дайым колдоп турат дейт. Ошондой эле башка хадисте айтат: Масалул му'минина фи таваддихим ва тарахимихим камасал жасал вахид. Мусулмандардын ынтымагы, бири-бирине болгон райымдуулугунун мисалы ушундай дейт. Алар бир дене сыяктуу дейт. Бир дене сыяктуу. Иза иштака минху удван тада'a лаху саирул жасади бис-сахари вал хума. Ал дененин бир дене кандай? Бир жери ооруп аткан болсо, бир мүчөсү ооруп аткан болсо, анда анын бардык жагы ысытмалап, уйкусу качып, бардыгы ошонун азабын тартат дейт. Ошол сыяктуу эле момундар ушундай бири-бирине. Бир момун кыйналып аткан болсо, анын кыйынчылыгын, түйшүгүн эмне? Бардыгы сезиш керек дейт. Бир момун сүйүнүп аткан болсо, анын сүйүнүчүнө шериктеш болуш керек дейт. Тескерисинче азыркы күндө эмне? Көпчүлүк мусулмандар ушул нерседен алыс, эмне бири-бирини көрө албастык. Бирине жакшылык келип калган болсо, тескерисинче кайгырат, ичи күйөт, ушундай көрө албастык кылат. Ошол бир тууганга келген жакшылыкты жакшы Аллах Тааладан береке тилеп, Аллах Таала берекесин берсин деп, жакшылык каалап, Аллахым мага да ушундай жакшылыктар бер деп дуа кылып коюңорду да эмне? Ошону көрө албастык кылып, жамандык кылгысы келип, ушундай мамиле кылышат. Бул мусулмандардын, чыныгы мусулмандардын сыпаттары эмес. Андан кийинки маселе бул жерде кафырларга орой болушат деди. Кафырларга орой болуу дегенден максат, алымдар айтышат. Кафырларды ал кафыр болгон үчүн Аллахтын душманы, пайгамбардын душманы деп билүү, жүрөктөн жек көрүү. Жүрөктөн жек көрүү бул эч качан мойнундан түшпөйт. Ал кафыр болгон үчүн, Аллах Тааланын буйругун аткарбаган үчүн, Аллах Таала аларды жаратып, канчалаган жакшылыктарын берсе дагы, Аллах Таалага кафыр болуп, Аллах Таалага моюн сунбаган үчүн эмне? Аларды Аллахтын душманы деп билип, аларды душман тутуу, жүрөктөн душман тутуу. Бул жүрөктөн душман тутуу дегенде ошолорду кафыр деп билип жек көрүү да, жек көрүп жүрүү. Ал эми мамиледе болсо, аларга эч качан зулумдук кылуу болбойт. Аларды өлтүрүү болбойт. Алардын акысын тартып алуу болбойт. Мамиледе болсо эмне кылабыз? Эч качан зулумдук кылбайсың, алардын акысын жебейсиң, аларды өлтүрбөйсүң. Азыркы күндө көпчүлүк туура эмес жолдогу жамааттар, такфирлер, башкалар ушул аларды душман туткула деген маанини аяттарды туура эмес түшүнүшөт. Душман тутуу десе эмне? Бара калып эле баса калып өлтүрүш керек, мал мүлкүн тартып алыш керек деген ушундай түшүнүк. Жок, ал душмандык деген бул жерде эмне? Жүрөктөн душман тутуу, аларды кафыр деп билүү. Аларга өтө кошоматчылдык кылып, аларга барып, жандай өзүңдү төмөн алып кордук кылбастан, эмне аларды алдында өзүңдүн нафсыңды бийик тутуп, аларды Аллахтын душманы деп билип, бирок ошол эле учурда аларга кол салган болбойт, аларды эмне өлтүргөн болбойт, аларды зулумдук кылган болбойт, акысын тартып алган болбойт. Аларга качан жакшы мамиле кылабыз? Эгерде алардын хидаятка, туура жолго келүүгө үмүтүбүз бар болсо, дават кылабыз. Мисалы үчүн кошунан кафыр, бир жерде иштеген бирөө бар кафыр. Ага жакшы мамиле кылсаң, жумшак мамиле кылып, жакшылыгын көрсөтсөң, ал исламга келүүсүнө себеп болот, чынбы? Ошол учурларда өтө жакшы мамиле кылып, аны дават кылыш үчүн, өзүңдүн жеке пайдаң үчүн эмес, Аллахтын динине келип калсын деп жакшы мамиле кылсаң, ал болот. Анан ушул дагы туура эмес түшүнгөн жамааттар ошо аяттарды, яхудилерди, насранилерди душман туткула деген аяттар, ачык айкын аяттар келген да толтура. Ошол аяттарды туура эмес түшүнүшөт, жана айткандай эле. Аларды өлтүрүш керек экен, душмандык кылыш керек экен, мал мүлкүн тартып алыш керек экен деп
түшүнүшөт. Бул туура эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерде ачык айкын айткан. Бухари деген хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Мен катала муахадан лам ярах раихатал жанна ва инна рихаха ла южад мин масирати каза ва каза." Кимде ким бир келишим бар кафырды өлтүргөн болсо, ал бейиштин жытында жыттабайт деген. Келишим деген азыркы учурда кафырлардын баарында эле жалпысынан келишим бар, бардык өлкөлөрдө. Кыргызстанга кирип келген кафырларга келишим бар. Алар эмне виза алып келет, мамлекет анын коопсуздугун сактайт, ушул сыяктуу бүт келишимдер бар. Ага эч ким кол тийгизгенге акысы жок. Ошондой эле башка өлкөгө кирип барсаң, мамлекеттер аралык келишимдер бар. Сен башка өлкөгө кирип барсаң, келишимдин негизинде киресиң. Виза аласың, ошол өздөрүнүн немелерин сактайм деп киресиң. Ошон үчүн аларга кол тийгизген, кол салган бул чоң күнөөлөрдөн. Буга окшогон нерселерди ошол жамааттар туура эмес түшүнүшөт. Андан кийин кийинки аятта айтты: "Ала инна аулия Аллахи ла хафун алейхим ва лахум яхзанун аллазина аману ва кану яттакун." Чынында чыныгы олиялар кимдер дегенде, алар эмне? Аллах Таалага иман келтиргендер жана таквачылык кылгандар. Мына ошолор үчүн кайгы дагы, капа дагы жок деди. Демек, эң биринчиси олиялыктын шарты туура иман келтирүү. Иман келтирүүдө ошо ахли сүнна ва жамааттын негизинде Куран жана сүннөт пайгамбарыбыз кандай иман келтирсе, сахабалар кандай иман келтирсе, ошондой иман келтирүү. Жана таквачылык кылуу деди. Таквачылык деген не? Аллах Тааланын важип кылган буйруктарын аткарып, арам кылган иштерин тыйылсаң, ошол адам таква болот. Кимде ким канчалык деңгээлде ушул иштен тыйылган болсо, буйруктарды аткарып, арам иштерден тыйылган болсо, ал эмне? Ошончолук деңгээлде олиялык үлүшү болот. Эми алымдар айтышат, олиялар эки деңгээлде болот. Эки даражада турат. Биринчиси эң жогорку даражадагылар. Алар эмне? Аллах Тааланын буйрук кылган иштерини, фарыз, важип болгон амалдарды да аткарган, ошо менен кошо сүннөт, мустахаб амалдарды да аткаргандар. Аллах Таала арам кылган нерселерден да тыйылган, жана макрух болгон нерселерден да тыйылган. Булар эң жогорку деңгээлдегилер. Экинчи деңгээли сүннөт, мустахаб амалдарды барын толук аткарбайт. Бирок эмне? Важип амалдардын бирөөсүн да таштабайт, ошондой эле арам иштерди кылбайт. Ошол адам дагы олия, бул төмөнүрөөк деңгээлде. Чыныгы олия адамдар демек ошол важип амалдарды аткарып, арам иштерден тыйылгандар, мына ошолор олия болот. Эми бул жерде бир маселе. Олия адам деген күнөө кылбайбы деген, такыр күнөө кылбайбы, арам ишке түшпөйбү дегенде, андай эмес. Арам ишке түшпөй калуусу шарт эмес. Олия болсо дагы кээде нафстын азгырылып, шайтанга азгырылып күнөөгө түшүп калышы мүмкүн. Бирок эмне? Ошол эле учурда ал ошол күнөөнүн үстүндө кайдыгер болуп, байыр болуп жүрө бербейт. Азгырылып бир күнөөгө түшүп калдыбы, дароо Аллах Таалага тооба кылат. Мына ошолор олиялар. Анткени пайгамбарлар дагы күнөөдөн сак калган эмес. Фаасо Адам раббаху фагава. Адам алейхиссалам өзүнүн Раббысына күнөө кылды деди. Бейиште эмне? Даракты жеүүдөн кайтарганда Адам алейхиссалам жеп алды. Демек, пайгамбар Адам алейхиссалам дагы күнөөгө түшүп калып атат. Бирок дароо артынан тооба кылды. Ал шайтанга азгырылып түшүп калды. Ошондой эле Аллах Таала пайгамбар жөнүндө айтат: "Лияғфира лакаллаху ма тақаддама мин замбика ва ма тааххар." Аллах Таала эмне? Сенин өткөн жана келе турган күнөөлөрүңдү кечириш үчүн деп атат. Демек, пайгамбар дагы күнөөгө түшүп калышы мүмкүн. Олиялардын эң жогоркусу булар пайгамбарлар. Ошол пайгамбарлар, сахабалар, ошолор деле күнөөгө түшүп калып атат. Бирок күнөөгө түшкөндө атайлап байыр мага деп кылып жүрө бербейт. Атайлап ошо күнөө кыла берейинчи, иштеке болбойт деп кылбайт. Не? Нафсысына кээде азгырылып, кээде шайтанга азгырылып кылып калган болсо, дароо Аллахты эстеп тооба кылгандар. Мына ошолор бул олиялык шарттан чыгарылбайт. Эгерде бир адам арам иште байыр болуп кылып жүрө берсе, анда ал олиялык деңгээлге чыкпайт. Ошондой эле олиялар бидат жолдо жүргөн болсо, пайгамбарыбыз жолунан туура эмес жолдо жүргөн болсо, адашкан жолдордо жүргөн болсо, ал канчалык көп намаз окуса дагы, канчалык көп орозо кармаса дагы, түнү тахажжудка турса дагы, канчалык көп Куран, зикир окуса дагы олия болбойт. Анткени ал пайгамбарыбыз кайтарган шариятта жок күнөө болгон бидат амалдар, булар күнөө иштер. Ошолорду кылып жүргөн адам. Ошон үчүн ол олия болуп эсептелинбейт. Эми алымдар айтышат, силер бир адамды олия деп уксаңар, же болбосо суунун үстүндө басып жүрөт деп уксаңар, асманда учуп жүрөт деп уксаңар, аны дароо эле олия деп
ишенип ээрчип кетпегиле дейт да. Анын эмне силер аны сөзсүз түрдө кылган ишине жүргөн жолуну Куран сүннөткө салыштыргыла дейт. Эгерде ал эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйруктарын аткарып, пайгамбарыбыздын жолунда жүргөн болсо, анда ал олия болот. Ал эми андан башка жолдо боло турган болсо, жаңы чыккан секта бир бидат жолдордо боло турган болсо, ал канчалык деңгээлде караматтарын көрсөтсө дагы ал эмне олия болуп саналбайт. Эми бул алым айтты. Азыркы учурда ушундай болуп калды. Илим ээлеринин арасында, өздөрүн илимге таандык кылган адамдардын арасында чыныгы олиялар бул пайгамбардын жолун ташташ керек, пайгамбарды ээрчибеш керек, алар таквачылык, ыймандуулук ташташ керек деп айтып атат. Бул эмне? Кээ бир жамааттар бар. Алар ушул аятты далил кылышат. Вa'буд раббака хатта я'тиякал яқин. Раббыңа яқин келгенге чейин ибадат кылгын дейт. Анан алар эмне дейт? Яқин деген толук ишеним деген мааниде түшүнүшкөн бул аяттычы. А яқин деген бул жерде өлүм деген мааниде. Раббыңа өлүм келгенге чейин ибадат кыл деген мааниде да. Алар эмне? Яқинди бул ишеним дейт. Анан кийин ошентишет. Кимде-ким Аллах Таалага көп ибадат кылып, көп зикир кылып, көп эме кылса, жүрөгүнө яқин толук ишеним келгенден кийин болду, ага ибадаттар фарыз болбойт дейт. Ал бир деңгээлге жетти. Ал эмне? Күнөө иштерди кылса дагы не болбойт? Ага күнөө жазылбайт дейт. Яқин деңгээлге жетип алсаң болду дейт. Ушундай жамааттар бар да. Ушундай адашкан бул көпчүлүк ошо суфий жамааттарда ушундай бар. Бир деңгээлге жетесин, анан болду. Аларда эмне? Шариат деген бар, маарифат деген бар, хакыйкат деген бар. Шариат деген кимдер үчүн? Карапайым адамдар үчүн. Мындайча айтканда, Аллахтын буйруктарын аткарып, кайтарган нерселеринен тыйылуу бул карапайым жөнөкөй адамдар үчүн дейт. Маарифат андан жогорураак деңгээлге жеткен. Хакыйкатка жеттиңби, болду, сен эчтеке сага фарыз эмес, эчтеке күнөө болбойт дейт. Ошон үчүн алардын эмне? Олия деген адамдары эң бузуку адамдар. Көрүнгөн иштерди кылат. Анан эмне? Аны бул олиянын караматтарынан, бул олия деңгээлге жеткен, буларга уруксаттешип, ушундай үзүр беришет. Бул өздөрүнүн китептеринде жазылган андай нерселер. Буга жооптордон биринчиден канчалык деңгээлде яқиниң жетсе дагы пайгамбарыбыздын, сахабалардын деңгээлине жетпейсиң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлгөнгө чейин ибадат кылды. Сахабалар ушунчалык деңгээлде таква болсо дагы алар өлгөнгө чейин ибадат кылды. Бизге якын келди деп ибадатты таштап койгон жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслимде келген хадисте айтат, ушунчалык көп ибадат кылып буттары жарылып кетчү. Аллах Таала көп намаз окуганда. Ошондо пайгамбарыбызга сурашты: "Эмнеге мынчалык өзүңдү кыйнайсың? Сен өткөн жана келе турган күнөөлөрүң баары кечирилген го" дегенде, "Афала акуна абдан шакура", мен Аллах Таалага шүгүр кылуучу пенде болбоймунбу? Ушунчалык мага неамат берген деп, ошондой болсо дагы ал ибадатты таштаган жок. Андан кийин сахабалар дагы эч качан ибадатты таштап койгон жок. Биз бир деңгээлге жеттик, таквалык деңгээлге жеттик, болду, бизден ибадат түштү деп айтышкан жок. Андан кийин бул аятта якинден максат жогоруда эскерген. Бул аятта якинден максат эмне? Ишеним эмес. Бул аятта жана айтып өткөндөй эле өлүм келгенге чейин ибадат кылгын деген. Буга далилдерден Аллах Таала башка аятта айтат: "Ма салакакум фи сақар қалу лам наку минал мусаллин". Муддассир сүрөсүндө айтат. Тозок ээлеринен сурап атат. Силер тозокко түшүүңөргө эмне себеп болду дегенде, биз намаз окуучулардан болбодук деп, анан бир нече сыпаттарды эскерди да акырына чейин ушул аятка келет. Хатта атанал яқин, бизге өлүм келгенге чейин. Бизге яқин дегенде бул жерде өлүм деген максат. Өлүм келгенге чейин намаз окубадык, ушундай иштерди кылбадык деп айтып атат. Демек бул аяттан максат дагы өлүм деген мааниде. Себеби Курандын аяттары бирине бири тафсирлейт. Андан кийин жооптордон кимде-ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шариятынан чыгып кетем, шарият мага важип эмес дей турган болсо эмне? Ал деген Аллах Таала арам кылган нерселерди адал кылып, адал кылган нерселерди арам кылып алган болот. Бул деген шариятта чыныгы кафырлык амал. Аллах Таала арам кылган иштерди адал кылсаң, адал кылган иштерди арам кыла турган болсоң, бул чоң күнөө, кафырлык амалга жете турган. Андан кийин алар айтышат: Муса алейхиссалам Кызыр деп коет бизде. Кызыр менен Мусанын окуясын далил кылышат. Кызыр Мусаны ээрчиген жок дейт да. Ага жооптор ошондой эле ал Кызыр эмне дейт? Кызыр олия болгон, ошон үчүн эмне Муса алейхиссаламды ээрчиген жок дейт. Биринчиден ал алымдардын арасында талаш бар. Кээ биркилер Кызыр алейхиссаламды олия эмес, ал эмне? Пайгамбар болгон деп айтышат. Анткени ал айтат,
Бул нерселерди мен өзүмдөн Муса алейхисаламга жана бирдекелерди үйрөткөндө буларды мен өзүм эле кылып аткан жерим жок. Муну Аллах Таала тараптан дейт. Аллах Таала тараптан келгенден кийин демек вахий келет ага. Вахий келген бул пайгамбар болот. Экинчиден, илгерки пайгамбарлар бир эле коомго жиберилген. Ал үчүн бир коомго жиберилген, ошол коомго эриш милдет болгон. А башка жактагыларга ага милдет болгон эмес. Өзүнүн коомуна жиберилген. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жалпы үммөткө жиберилген, бардыгыначы. Анын даваты чектелүү болгон. Ошон үчүн ал эмне Муса Кызыр алейхисаламга Муса алейхисаламды ээрчиш важип болгон эмес. Бул эч качан ошо Кызырдын кылган ишини далил кылган болбойт. Андан кийинки маселе. Олияларда караматтары болобу болбойбу дегенде, алымдар айтат, Ахлү-Сүннә ва Жамаатта карамат деген болот. Карамат деген эмне? Адаттан сырткары бир иштер. Адаттан сырткары бир иштер болушу мүмкүн. Бул эки түрдүү болот. Бир нерсе таасир берүү, мындай болбой турган нерселер болуп кетүү, иштер болуп кетүүсү. Мисалы үчүн Закария алейхиссалам Мариямга киргенде Куранда келет, кирген сайын эле ага эмне мөмө жемиштер алдында ушундай тамак аш мөмө жемиш турганын көрөт. Анна лаки хаза, бул сага каяктан келатат дегенде Аллах Таала берди дейт. Мындайча айтканда Аллах Таала бир нерселерди себепсиз эле түздөн түз кылып койбосо, ошо олияларгачы таасир берип. Бул нерсе дагы ошо олиялардын караматтарынан Аллах Таала кээ бирлерге берип коет, ошондой таква адамдарга. Мисалы үчүн Каф, Асхабул Каф дейт. Жанагы Куранда келет Каф сүрөсүндө. Илгерки мушриктерден качышып бир үңкүргө жашырынып алганда, ошол жерде жатып уктап калышат. Алар 300 канча жылдай ошо үңкүрдө уктап турушат, чынбы? Ошол жерде алардын денеси чириген жок, өлгөн жок. Аллах Таала аларды ушундай сактап койду. Бул дагы ошо олиялардын караматтарынан. Аллах Таала тарабынан бериле турган караматтардан. Бул кээ бир таква адамдарга Аллах Таала ушундай берет. Экинчи түрү болсо кашф деп коет. Мындай бир нерсени алдын ала айтып коюу. Бир нерсени адамдар байкабаган нерсени байкап коюу. Мисалы үчүн Абу Бакр радыйаллаху анху Айша энебизге осуят кылат. Мен сени өлөрүндө осуят кылат. Эки бир тууган агаң инилериңе жана эки сиңдиңиңе осуят кылам. Ошолорду жакшы кара дегенде Айша энебиз айтат, эркектердин билем аларды, аттарын да билем. Бирок кыздардан менде бир эле сиңдим бар го. Экинчиси ким дегенде бир аялынын боюнда бар болот. Ошонун ичиндегини кыз деп ойлойм дейт. Түшүнүктүбү? Ал төрөлө элек. Ал кезде УЗИ жок. Бирок аны бул жерде кескиндүү түрдө билип аткан жок ал. Кескиндүү түрдө билип аткан жок. Анын сезимдер болуп атат. Аллах Таала жүрөгүнө салып атат ушул кыз дегенчи, ушундай сезимдер болуп атат. Ошол айткандар топ келип калат. Мисалы үчүн Усман радыйаллаху анху отурганда бир киши кирип келет. Жолдо башка бир аялды карап коет. Караганда Усман радыйаллаху анху кирип келгенде айтат, силер эмне бирөөңөр менин алдыма киресиңер, көзүңөр мындайча айтканда зынага булганып кирип атасыңар дейт. Анан ал киши айтат, "Вахйун ба'да Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам". Пайгамбарыбыздан кийин дагы вахий түшүп атабы, кантип билип алдың дейт да. Ал эмне бул таквачылыктын фирасасы, мындайча айтканда жүрөгү таква болгон адам, жүрөгүндө нур болгон адам күнөөкөр адамды кыймыл аракетинен, жүрүш турушунан байкап калат. Кандай иш кылып келген, бирдеке кылып келгенинчи. Ошентип айтып коет. Бул дагы эмне? Ошо аулиялардын караматтарынан болуп эсептелинет. Түшүнүктүбү? Экинчиден, ошол бир адам караматы бар десе эле, ошондой нерселерди айтса эле, баары эле карамат боло бербейт. Экинчи эмне? Шайтандардын жана бакчылардын кылыктары бар. Алар эмне? Келечекти айтат, же башка нерселерди айтат. Ошон үчүн ошо олиялардын караматы менен бакчыларды билиш үчүн эң биринчи адамдын жүргөн жолуну карайбыз. Ошол жолдо сүннөт жолдо жүрөбү, таквабы чындап эле. Андан кийин экинчиден ошо караматы менен неге чакырып атат? Караматыны көргөзүп, мени ээрчигиле, мага сыйынгыла, мени улуктагыла деп атса, ал шайтан, даджал. Караматы жанагындай учурларда, динге пайдалуу учурларда, зарыккан учурларда Аллах Таала тарабынан ошондой болуп калган болсо, ал эмне? Таква адамдар чындап элечи. Үчүнчүдөн, олиялардын караматы деген бул суфилерге, жана адашкан жамааттарга миң карамат болсо дагы эч кандай пайда бербейт. Не себептен? Айтабыз, бир адамды алар ошо өздөрүнүн устаздарыны олия деп макташат да, ушундай караматтар бар, ушундайларды кылат деп айтат. Ошондо айтайбыз, сурайбыз.
мейли ошол сен айткандай ушунча караматтары бар экен, ушундай нерселерди кылат экен. Ошол адам эми биз эмне кылышыбыз керек ошол адамга карата? Ошону ээрчиш керекпи десең, ошону ээрчиш керек десе, анда айтабыз, Аллах Таала бизге пайгамбарды ээрчүүнү милдет кылган. Ал адамдарды ээрчүүнү эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүүнү милдет кылган. Пайгамбарыбызды ээрчийбиз. Миң караматы болсо, асманга учуп кетип атса дагы пайгамбарыбызды ээрчишибиз керек. Экинчиден, ошого сыйыныш керекпи, ибадатты арнаш керекпи десең, аларды ортомчу кылыш керек. Аллах Таалага алар жакын заттар. Аллах Таалага биздин ибадатыбыз батыраак көтөрөт дей турган болсо, бул ошол мушриктердин кылган иштери. Аллах Таала Куранда эмне? Аллахка ортомчу кылбастан түздөн түз ибадат кылгыла деп ошого буйруп атат деп айтабыз. Демек, ал нерселер караматы бар болсо дагы эч качан пайда бербейт. Түшүнүктүбү? Андан кийин гайып илимини билүү бул жалгыз Аллахка гана таандык. Гайып дегенде мутлакыл гайып деп коет. Келечекте боло турган. 1 мүнөттөн кийин, 1 секундтан кийин болсо дагы келечекте эмне болушуну билиш Аллахтан башка эч ким билбейт. Бир гана Аллах Таала өзүнүн пайгамбарларына, кээ бир периштелерге ачып койгон болсо билет. Аллах Таала Куранда айтат: "Алимул гайби ла юзхиру аля гайбихи ахада илля ман иртада мир расулин." Аллах Таала гайып илимдерин билүүчү дейт. Мындайча айтканда, гайып илимин эч ким көрө албайт дейт. Бир гана Аллах Таала өзү разы болгон пайгамбарлардан ошолорго мисалы үчүн вахий иретинде келечекти айттыруу, кээ бир иштерди айттырышы мүмкүн да. Пайгамбарлар мисалы үчүн келечекте боло турган нерселерди айтып кеткен да, аламаттарды. Алар ошо вахий аркылуу Аллах Таала уруксат бергенде гана кылат. Бирок келечектеги болуп аткан боло турган нерсени эч ким билбейт. Шайтандар да биле албайт, даджалдар да биле албайт, эч ким биле албайт. Олиялар да биле албайт. Бир гана Аллах гана билет. Бирок учурчакта болуп аткан нерсе болсо, же өткөн чакта болгон нерсе болсо, эмне аны шайтандар, бакчылар билиши мүмкүн. Жиндер аркылуу, шайтандар аркылуу билиши мүмкүн. Азыр учурда буякта отурабыз, тиги бир жакта бирөө, буякта бакчы болсо, көз ачык бирөө болсо, тиякта мындай болуп атат дей турган болсо, ал эмне? Ошону айтышы мүмкүн, эмне? Шайтан аркылуу, жиндер аркылуу айтышы мүмкүн. Ошондой нерсе туура чыгып калышы мүмкүн. Бирок эмне? Алардын кылганы ошо сыйкыр, бакчылыктары кафырлык иш болуп эсептелет. Түшүнүктүбү? Демек, бул жерде бул эмеден максат чыныгы оолиялар кимдер экен? Чыныгы оолиялар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчиген, туура ээрчиген, сүннөтүн ээрчиген, эч кандай жамааттарды ээрчибеген, эч кандай бидаттарды ээрчибеген, жана ошондой эле Аллах Таалага таквачылык кылган, Аллах Тааланын буйруктарын аткарган, важип амалдарды, фарз амалдарды, арам иштеринен тыйылган. Ушул негизги оолиялардын сыпаттары. Оолиялардын сыпаттарын издегенде ошо таквачылыгына, жүргөн жолуна карап оолия болуп эсептелинет. Учканына, бир караматына карап болбойт оолия деген. Анан дагы бир маселе. Бир адамдын колунан Аллах Таала карамат көргөзүп койгон болсо, чындап эле оолия болсо, таква болгон болсо, Аллах Таала кээде жардам иретинде, колдоо иретинде ага жардам берип коет. Мисалы үчүн, даават кылып аткан болсо бир жерде, ушундай болот деп айткан сөзүнү Аллах Таала эмне иш жүзүнө аткарып болдуруп коюшу мүмкүн да. Мисалы үчүн, жанагы илгерки коомдордо келет, бир баланы, Аллах Таалага жалгыз ыйман келтирген баланы эч кандай жол менен өлтүрө албай коюшат да. Анан өлтүрө албай койгондо ошол бир падыша, өзүнүн кудаймын деген падыша. Акырында ал бала айтат: "Бисми раббил гулам", ошол жаш баланын Раббысынын аты менен атайм деп туруп, атсаң мен өлөм дейт. Мындайча айтканда, Аллахтын ысымын атасаң мен өлөм дейт. Элдин баарын чогултуп туруп, ошондой деп айтат. Ушундай менин Раббым ысымы менен десе, ошондо ал ошондой кылганда өлөт ал. Анан баардык адамдар ыйманга келишет. Неге? Бул туура экен дешипчи. Ошондой учурлар болот. Аллах Таала ага эмне жардам берип коюшу мүмкүн да, ошо айткан нерсесин аткарып. Ошондой бир адамдын, таква адамдын, чыныгы валийнин колунан карамат болгон болсо, бул деген ошол эң жакшы, эң таква адам экен деген эмес. Башка андан да жакшыраак вали болушу мүмкүн, бирок колунан карамат болбошу мүмкүн. Ошон үчүн алымдар айтат: сахабаларга караганда табииндердин ичинде караматтар көбүрөөк болгон дейт. Сахабалар табииндерге караганда жакшыраак, аларга караганда таквараак. Бирок эмне? Аларда муктаждык болгон эмес. Жана беркилердин алсыздыгына, кээде адамдын алсыз болуп баратканда Аллах Таала ага өзүнү кубатташ үчүн карамат көрсөтүп коет. Мисалы үчүн, таква адам чындап эле вали, бирок алсырап бараткан болсо, Аллах Таала бир белгилерди көрсөтүп коюп, кайра кубатташы мүмкүн.
Ошон үчүн кайсы бир адамдын колунан карамат боло турган болсо, сөзсүз түрдө эле ал эң такыба деген маани эмес. Түшүнүктүбү? Ушул 6-нчы негизги маселелер. Аллах Таала баарыбызды Кур'ан сүннөт жолуна баштаган болсун. Аллах Таала баарыбызды бидаттан, туура эмес жолдордон, адашкан жолдордон сактаган болсун. Аллах Таала бизге пайдалуу илим берген болсун. Жана ошол илимге амал кылууну насип кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.